Сөз эркиндигин коргоо комитети жана саясий куугунтукталгандарды коргоо деп аталган коомдук уюмдар Акунов тизмеси аталышындагы саясий жүрүшүн баштаганы турушат. Анда атайын тизме түзүп, адам укуктарын, сөз эркиндигин кордогон атка минерлердин ысымдарын киргизери айтылууда. Азырынча тизмеке кирчүлөрдү тандап алуу критерийлери иштелип чыгууда. Жакынкы күндөрү жарандык күчтөр толугу менен аныктамакчы. Негизги максат тизмеге киргендерди келээрки бийликке баруусуна жолтоо болуу. Тизмеге кирген адамдарды биз сунуш кылышыбыз мүмкүн. Келечекте жаңы бийлик келе турган болсо, азыркы бийлик албетте аны аткарбайт. Анткени өздөрү бузуп атат да. Жаңы бийликке биз ошол граждандык коом менен биригип, массалык маалымат каражаттары менен биригип сунуш кылышыбыз мүмкүн. Ушул адамдарды бийликке колуңардан келсе албагыла. Эгерде бул адамдар бийлик ала турган болсоңор, анда биз силерге окшогон бийлик менен мүмкүн иштебешке аракет кылабыз, колдоо болгонго аракет кылабыз да. Биринчиси. Экинчиси, биз эл аралык уюмдардан суранабыз. Мамлекеттерден суранабыз. Эгерде ушул адамдар мамлекетиңерге бараткан болсо, мамлекетиңерге киргизбегиле. Эл аралык уюмдар менен иштейбиз дей турган болсо, бул адамдар менен иштебегиле деп биз сунуш беришибиз мүмкүн деп ушул идеяны жылдырып атабыз. Алдын ала божомолдор боюнча ОКМКнын жетекчиси, Ички иштер министрлиги, сот системасындагы жана өкмөт парламенттеги таасирдүү жетекчилер кирип калышы ыктымал. Бирок айрым саясат талдаочулар бул кадамды жөн гана өзүн көрсөтүү үчүн уюштуруп жатат деп багалашууда. Анткени атайын тизме тизчилердин өздөрүнүн артында калбырлары кылтыйып чыккандар. Биринчи өздөрү таза болуп анан башкалардын туура эмес жактарын айтып чыкса жакшы болмок дешет. Өздөрү укукту өз кезинде бузуп, өздөрү элдин мүлкүн бир жерден тартып алып, же бирдеке кылгандар болсо, анда эң биринчи өздөрүнүн ошо тизмесин ким жазат, ошо өздөрүнүн фамилиясын жазсын, жарандык коом өзүнүн баасын берсин. Эгерде өтсө, анда булардын тизмеси иштейт. Анан эгерде өздөрү коомдук сыноодон өтпөсө, анда тизмеси да өтпөйт. Кээ бир саясатта жүргөндөр Акунов тизмесин колдоп чыга баштады. Алар соңку кездерде адам укуктары кордолуп, сөз эркиндигине болгон кысымдардын күчөшүнөн улам аргасыздан ушундай кадамга барып жатканын билдиришүүдө. Власть она приходит и уходит. Бул саясий жүрүштү колдойт эле. Бийлик келет кетет. Ал эми кайрадан эле эл калып калууда. Бийлик элдин ишенимин топтой албай калды. Ошол эле маалда соттор туура эмес чечим чыгарып адам укуктары кордолууда. Андыктан мындай кадамга аргасыздан барып жатышат. Кыргызстанда сөз эркиндигинин жана адам укуктарынын абалы начарлап баратканы сынга алынып келүүдө. Ошол эле маалда расмий маалыматтарда КМШ өлкөлөрүнүн ичинен сөз эркиндигин аздектеген өлкө катары сыпатталып жатат. Адам укуктарын толук корголбой жатышын, сот реформасы жүзөгө ашпай жатканы менен түшүндүрүлүүдө. Улукбек Кутманбаев, Адилет Марсбеков, Вести Бишкек.